Нурбултуш, бир суроо дагы. Кытайдан келген медиктер азыр кандай ишмердүүлүк жүргүзүп жатат? Кытайдан келген медиктерибиз келип, мына 2-3 күндөн бери ошо чогуу карап, бизден мамлекеттик жанакындай медицина мекемелеринде карап көрүп атышат, кандай деңгээлде ушу эпидемияга каршы иштердин уюштурулганы тууралуу пикир алмашуулар жүрүп атат. Бүгүнкү күндө лабораториялардын шарттарын көрүп, жана бизге ошондой кандайдыр бир рекомендацияларды берип жүрүп атышат. Мына бүгүндөн баштап ошо дистанциондук түрдө окутуулары башталат. Мына бүгүнкү Кыргыз мамлекеттик медицина институту бар. Биздин медицина кызматкерлерди даярдап жана кайра даярдоо курстары менен ошол жерде ошол курстар уюштулат. Ошо 4 күн, 5 күндүн ичинде демек бүт жанакындай ооруларды алып баруу боюнча, лабораториялык тастыктоолор боюнча жана ошол алдын ала иштер боюнча, эпидемияга каршы иш-чараларды уюштуруу боюнча, дарылоо процесстери менен болсо дагы ушундай көптөгөн суроолорго биз жооп табабыз деген аракеттер бар. Мына бүгүн кеңири жанакындай группалар менен маалыматтар берилди. Каалаган биздин дарыгерлердин баары ошол курстарга жанакындай мобилдик сеть аркылуу кошулуп, ошол жерде толук маалымат алганга мүмкүнчүлүктөр бүгүнкү күнү берилди.